Мамлекеттик салык кызматы жогорку кызматта иштеп жаткан жана иштеп кеткен жарандардын 2017-жылдагы декларациясын жарыялады. Бул ирет сиздерге абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев менен кылмыш иши козголуп, чет өлкөдө жүргөн парламенттин экс-депутаты Өмүрбек Бабановдун материалдык абалы тууралуу маалымат бермекчибиз. Жогорку кеңештин экс-депутаты учурда абакта жаза мөөнөтүн өтөп жаткан Өмүрбек Текебаев 2017-жылы 138.676 сомдук киреше тапкан. Андан сырткары декларациясында турак жайы бар экени көрсөтүлгөн, бирок анын аянты боюнча маалымат киргизилген эмес. Ал эми Текебаевдин жакын туугандары 2017-жылы 4.820.369 сомдук киреше тапкан. Алар 1157,8 чарчы метрлик толук курулуп бүтө элек имаратка ээ. Ошондой эле 186 чарчы метрлик 2 батир жана 16,9 чарчы метрлик гараж бар экени көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин экс-депутаты Өмүрбек Бабанов 2017-жылы 1.330.829 сомдук киреше таап, 11.400.000 сомдук чыгаша кылган. Анын 324 чарчы метрлик турак жайы бар. Ошондой эле 1260 чарчы метрлик кыймылсыз мүлккө ээ. Lexus 570 үлгүсүндөгү автоунаага да ээлик кылат. Бабанов декларациясында 4.434.742 сомдук жандыкка, 212.984.159 сомдук ар түрдүү материалдык байлыкка ээ экени жазылган. Анын жакындары болсо 2017-жылы 9.456.755 сомдук киреше тапкан. Алар 91,7 чарчы метрлик батирге, Toyota Prado үлгүсүндөгү унаага 457.397.200 сомдук баалуу кагаздарга ээ. Текебаев 2017-жылдын август айында 8 жылга эркинен ажыратылган. Бабанов болсо 2017-жылдын 15 октябрында болгон президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен боюнча кайткан эмес. Булак Супер KG.